Башталыш 8. Бирок Кудай Нухту, гана аны менен бирге кемеде болгон жапайы айбандар менен малды эсинен чыгарган жок. Ал жер бетине шамал жиберип, суу тартыла баштады. Туңгуюктагы булактар менен көптөгөн асман тосмолору жабылып, жаан басылды. Жер жүзүндөгү суу тартылып отуруп, күндөн кийин азайды. 7 айдын 17 күнү болгондо, кеме Арарат тоолорунун үстүнө токтоду. Суу жылдын 10 айына чейин улам тартылып отуруп, ошол айдын 1 күнү тоо чокулары көрүнө баштады. 40 күн өткөндө Нух өзү жасаган кеменин терезесин ачып, бир карганы сыртка учуруп жиберди. Карга жер кургаганча келип кетип учуп жүрдү. Андан кийин Нух жер бетиндеги суунун азайган-азайбаганын билүү үчүн бир кептерди сыртка учуруп жиберди. Бирок кептер конорго жер таппай кемеге кайра келди. Себеби бүт жер бетин алиге чейин суу каптап турган эле. Нух сыртка колун сөзүп, кептерди өз жанына, кемеге киргизип алды. 7 күн күтүп, Нух кайрадан кептерди кемеден учуруп жиберди. Кептер кечкурун кайтып келгенде караса, анын туңшугунда жаңы көктөгөн зайтун жалбырагы бар экен. Ошондо Нух жер бетиндеги суунун тартылганын билди. Анан ал дагы 7 күн күтүп, кептерди кайра сыртка учуруп жиберди. Бул жолу кептер кайрылып кайра келбеди. Жер бетиндеги суу Нух жашка толгон жылдын 1 айынын 1 күнү тартылган эле. Ал кеменин төбөсүн ачса, жер кургап калган экен. 2 айдын 27 күнү жер бети түгөл кургап бүттү. Ошондо Кудай Нухка мындай деди: «Аялың, уул келиндериң болуп кемеден чыккыла. Өзүм менен бирге бүт жаныбарларды, түрдүү куштарды, малды жана майда жаныбарларды сыртка алып чык. Алар жер жүзүнө тарап төлдөп көбөйсүн». Нух уулдары, аялы жана келиндери менен бирге кемеден чыкты. Бардык жаныбарлар, жер бетиндеги майда жандыктар менен куштар, бүт жаныбар аттуу түр-түрү менен кемеден чыкты. Нух жараткан эгеге атап курмандык жай курду. Анан адал малдын ар бир түрүнөн, адал куштун ар бир түрүнөн алып, курмандыкка чалып, бүт өрттөп жиберди. Курмандыктардын жагымдуу жыты жараткан эгеге жеткенде, ал өз ичинен мындай деди: «Адам жаштайынан ниети жаман болсо да, мен мындан ары эч качан жерде адамдардын айынан каргабайм. Жердеги тирүү жандын баарын азыркыдай жок кылбайм. Мындан кийин жер болуп турганда, эгүү ору, ысык суук, жай менен кыш, күн менен түн токтобой боло берет».